Казакстандын Улуттук музейинин фонду Борбордук Азия жана КМШ өлкөлөрүнүн кылгалем чеберлеринин 18 эмгеги менен толукталды. Өлкөнүн Сүрөтчүлөр союзунун 90 жылдыгына карата уюштурулган эл аралык көргөзмөгө белекке берилген уникалдуу эмгектер коюлду. Музейде орун алган экспозицияга Борбор калаанын 30 миңден ашуун тургуну жана шаардын коноктору келип, ата мекендик жана чет элдик сүрөтчүлөрдүн эмгектерине күбө болушту. 90-летие, я хотел, чтобы это была все-таки выставка международная. Мен 90 жылдыкка карата эл аралык көргөзмө уюштургум келди. Ар кайсы өлкөлөрдөн келген кесиптештерим менин сунушумду колдоп, оюмду жүзөгө ашыруу үчүн көргөзмөгө эмгектерин жөнөтүү менен идеямды ишке ашырууга салым кошту. Литва, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Азербайжан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Бурятия, жада калса Канаданын сүрөтчүлөрү да катышты. Ата мекендик кылгалем чеберлери 2022-23 жылдары жасаган эмгектерин сунушташты. Башкача айтканда, акыркы 2 жылда курулушу керек болгон. Чет элдик кесиптештерге эч кандай чектөө койгон жокпуз. Последних 2 лет. То есть картины созданы в 2022-2023 году. А нашим коллегам мы таки не могли представить рамки. Жалпысынан көргөзмөгө 226 автордун 270тен ашык эмгеги кирди. Ар бир чебердин кол тамгасы бар чыгармалар түрдүү техникада жасалган. Уникалдуу көргөзмөдө заманбап салттуу классикалык живопись жана графикалык иштер сүрөттөө менен жаратылыш көрүнүштөрү. Кийизден басылган кездемеден жасалган уникалдуу инсталляциялык скульптуралар коюлган. Бүгүнкү күндө 1200дөн ашык чеберди бириктирген Казакстандын Сүрөтчүлөр союзунун эмгектери дүйнөгө таанылып, көпчүлүктүн кызыгуусуна айланды. Наш национальный музей, конечно, имеет тесную связь с Союзом художников Республики Казахстан. Музей уюштурулган алгачкы күндөн тартып эле биз сүрөтчүлөр жана алардын чыгармачылыгы менен тыгыз байланышта болуп, көргөзмө залдарында ушундай уникалдуу эмгектерди үзгүлтүксүз сунуштап келе жатабыз. Сүрөтчүлөр союзу менен бузулбас байланыштын аркасында музей фондун графика, живопись, инсталляция сыяктуу өзгөчө маданий чыгармалар менен толуктоого мүмкүндүк бар. Азыр биздин фондубузда 5000ге жакын сүрөт өнөрүнүн чыгармалары бар. Позволило сейчас, конечно же, иметь в фондах нашего музея уникальные произведения. Это и произведения живописи, графики, инсталляции, скульптуры. Мы имеем около 5000 произведений изобразительного искусства.